Assalamu alaikum urmatlı dostlar. Sizler Kırgızstop kanalını görüp jatasızlar. Bugünkü çıkarılışta Afganistan ülkesinde yaşagan Kırgız bir tuğandarыбыз tuuralı bir neçe kızıktı faktlar menen tanışasızlar. Barыбыз ele Afganistan ülkesinde yüzdөгөн жылдардан beri жашап келген Kırgız bir tuğandarыбыз бар ekendигini bilebиз. Бирок көпчүлүгү алардын жашоо шарты кандай экендигин билише бербейт. Bugünkü videomuz kızıktı bulut degen oydobuz. Bu videonu ayağına çeyin görüp Afganistan'daki Kırgızlardın yaşoosu menen tanışasızlar. Anda emесе sizlerden kolduğunuzları menen biz videomuzu başladık. Bugünkü günde Afganistan ülkesinde 2000'ge jakın Kırgız bir tuğandarыбыз жашап келишет. Albatta alardın köpçülügü Pamir toğusunda deniz dengelinden 4000 metr büyük bolgon soğuk yerlerde жашашат. Тоолуу жер болгондуктан кыргыздар башка элдерге анча аралашпагандыгы үчүн өздөрүнүн салтын жакшы сактай алышкан. Бүгүнкү күндө Афган кыргыздары Памир тоолорунда өз тилинде сүйлөшүп, өз улуттук кийимдерин унутпай жашап келишет. Бирок эң таң калыштуусу Афганистан өлкөсүнө алгачкы кыргыздар 400 жыл алдын көчүп келишкен. Бүгүнкү күндө Кыргыз bir тугандарыбыз бир гана тоолуу Памирде эмес, Афганистандын башка шаарларында да жашашат. Жада калса, Афганистандын Борбор шаары Кабулда да жашап, мамлекеттик жумушта иштеп келген Кыргыз bir тугандарыбыз да бар. Алар тууралуу кийинчерээк айтып беребиз. Afganistan'da жашаган кыргыздардын баары мусулмандар жана ал жакта байлар 4-5тен аял алып кедейлер, колунда жоктор үйлөнбөй бойдок өтүп кеткен фактыларда ал жакта эч кимди таң калтырбайт. Эң таң калыштуусу Памирде кыргыз аялдар болгон 35%ды түзөт. Демек bir эркек киши bir аялга үйлөнгөн учурда да эркектердин тең жарымы бойдон калышмак. Себеби аял кишилердин саны эркектерге салыштырмалуу 2 эсеге аз. Бүгүнкү күндө болсо Памирдин байлары 4-5тен аял алышат. Ансыз да кыздардын саны аз болгондуктан бүгүнкү күндө үй бүлө кура албаган кыргыз жигиттерди ал жакта толтура. Afganistandагы кыргыздар эмне жумуш кылышат, кантип жан багышат деген суроого албетте баары эле мал жандыктарды кармап, жан багып тиричилик кылып келишет деген жоопту берүүсү мүмкүн. Себеби биз да ушинтип ойлогонбуз. Бирок достор, бизди таң калтырган нерсе Илимпостчу Князевдин 2002-жылы берген маалыматы боюнча Афганистандагы кыргыздардын 90%га жакыны апийим сатуу, банги соодасы менен алектенишет экен. Жана алардын көпчүлүгү наркомандар. Dostlar, bundan aldığın Afganistan өлкөсү жөнүндө чыгарган видеобузда биз бул өлкө 90% дүйнөдөгү апийимди өндүрүп, мыйзамсыз жол менен сатат деп айткан элек. Бирок Афганистандагы кыргыздар да бул нерсеге тиешеси бар экендигин билген эмеспиз. Кыргыздар банги соодасы менен алектенишип, жан багып келгендиги албетте өкүнүчтүү. Бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Жогоруда Afganistan'da 2000'ge jakın Kırgız bir tuğandarыбыз жашап келет деп айттык. Бирок Афган согушуна чейин бул өлкөдө 10.000'ge jakın Kırgız bir tuğandarыбыз жашап турган. Жыйынтыгы 40 жылдан бери болуп жаткан согуштун айынан бул өлкөдөгү кыргыздардын көпчүлүгү башка өлкөлөргө качып өтүп кетишкен. Бүгүнкү күндө Афганистандан качып чыккан кыргыздар Пакистан жана Турция өлкөлөрүндө жашап келишет. Бүгүнкү күндө да Афганистандан 77 кыргыз Тажикстан өлкөсүнө качып өткөндүгү айтылууда. Алардын өз үйлөрүнү ташап качып чыгуусуна Афганистанды бастырып кирип алган талибандар себепчи болду деп айтышууда. Afganistandагы кыргыздар чындыгында өтө кыйынчылыкта жашап келишет. Бул жакта кыргыз bir тугандарыбызда жада калса паспорту да жок. Эгерде алардын жок дегенде паспорту болгондо дагы өздөрү каалаган өлкөгө чыгып кетише алат болчу. Мындан сырткары бул жакта мектеп, больница, дарыкана, төрөт үйү жана башка нерселер көптөгөн нерселер жок. Ошол себептен көптөгөн аялдар төрөт учурунда каза болот. Көптөгөн нерселер чоңойбой эле көз жумушат. Башкача айтканда, Афганистан өлкөсүндө жашаган кыргыздарды Афган бийлиги унутуп койгон десек да жаңылышпайбыз. Согуш, бийлик талашуу менен алек болгон чоңдор Памирдеги кыргыздар тууралуу ойлоп да койбойт. Ойлогон учурда да Афганистан дүйнөдөгү эң кедей өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Бир эле кыргыздар эмес, жалпы өлкө боюнча жарымдан көп элдер жокчулукта, ачкалыкта жашап келишет.
Эмнеге Кыргызстандын бийлиги ооган кыргыздарыны Кыргызстанга эле алып келип албайт? Памирдеги кыргыздардын башчысы Турдакын Ажы ооган кыргыздарынын көпчүлүгү өз өлкөсүнө кайтып келүүнү каалайт деп айткан. Себеби барыңыздар билгендей эле Памир тоолорунда жашаган кыргыз бир туугандарыбыздын жашоо шарты абдан начар. Анын үстүнө бул өлкөдө согуш да болуп жатат. Аларды алып келүү деген сунушту 2012 жылы айткан. 9 жыл ичинде чындыгында эле Афганистандан Кыргызстанга көчүп келген кыргыздар болду. Бирок көпчүлүгү Афганистанда кала берди. Себеби Кыргызстандын бийлигинин айтуусу боюнча алардын көпчүлүгү өз ата бабалары жашап келген жерди таштап чыгып кетүүнү каалашпайт. Бирок депутаттар алар өздөрү өз жерине таштап чыгып кетүүнү каалашпай жатат дегендиги менен чындыгында кыргыз бийлигине Афганистандан алып чыгып кетүүнү суранган кыргыз бир туугандарыбыз да бар. Жогоруда биз кыргыздар Афганистан өлкөсүндө бир гана тоолуу аймактарда эмес, шаарларда да жашайт деп айтып кеттик эле. Ооба, Афганистандын башка шаарларында да кыргыз бир туугандарыбыз жашайт. Мазари Шариф, Кабул, Бадахшан, Кундуз шаарларында жашашат. Алар университетти бүтүрүп, айрымдары мамлекеттик кызматтарда да иштечү. Бирок азыр Талибан кыймылынын басымынан коркуп, кандай болуп кетер экен деп коркуп үйлөрүнөн чыкпай отурушат. Дал ушундай шаарда жашаган кыргыз бир туугандарыбыз кыргыз бийлигине кайрылып, Афганистан өлкөсүнөн алып чыгып кетүүнү суранышууда. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Өз оюңузду комментарийге жазып, жана бул видеого бир лайк коюп, биздин видеону колдоп кетиңиздер. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Төрөткөнгө аялдар жок, төрөткөн умай энелер жок. Жок. Өзүңөр бири-бириңерди төрөтөсүңөр, киндигиңер дагы өзүңөр бир кесесиңер, бири-бирине. Киндигини төрөлгөндөн кийин эле бат эле кесесиз. Жип менен болуп коесуңар, канабай калат ана. Жип менен. Анан баланын өзүнүн тону кетишет, Мананын тону кетчек хыйлап атана ошо. Баласы да йойт. Qancha yil bo'ldi aja bularga? Ko'p bo'ldi. 10 yildan oshiq. Uxtasangizda uxtaysizmi? Ko'p vaqt tutadi. O'tirib, o'ylaysiz bunaqa. Ma'qulmi? Juturimiz boshladi. Endi chiqamiz. Qattiq. Sana kichik o't kerakmi? Kichik o't kerakmi sana? O'tib ko'rsatchi. Жо'g'oldi u. Sen kichik o'tni ne qilasan? Kiyaman. Kichik o'tni kiysang qanday bo'ladi? Yaxshi bo'ladi-ku. Siz de shu yoqda turasizmi? Qancha bolangiz bor? Mende bir balam var. Bir balam var mende. Onun başka balam yok. Yo'ldoshingizchi? Ha. Yo'ldoshinguz. Yoldaşım yok. Sizni Qirg'izistonga olib ketaylikmi? Ha, alıp ketseniz biz keteriz. Biz nazır Kırgızistan'a ketkiz kelek. Sizler menen jırgasak deybiz. Sizlerden yaşayöңөргө биздин көзүбүз күйөт. Биздики памылда кыйноо mana şunday.